Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз картошка котлетин жасалышын көрсөтүп беребиз. Көк чөптөрүбүздү туурашtan баштайбыз. Сууга бышырып алган картошкабызды жакшылап эзип, мен 1 килограмм 200 грамм картошкадан жасап жатам. Туурап алган чөптөрүбүздү кошобуз. 1 аш кашык туз, 1 аш кашык карамурч, 1 чай кашык тереправа кошобуз. Баарын жакшылап аралаштырабыз. Жумуртканы 4кө бөлөбүз. 1 жумуртканы чагып алып, 1,5 чай кашык туз, 2 аш кашык сүт кошобуз. Баарын жакшылап аралаштырабыз. 1 кашык картошканын эзилгенин алып, колубузга жайып алабыз. Жумуртканын 4кө бөлгөнбүз, ошону коюп, пирожкидей кылып жабабыз. Котлет формасын келтирип алабыз. Ушинтип жасап алабыз. Экинчисин баштадык. Калгандарын да ушинтип жасап алабыз. Сүт менен жумуртканын аралашмасына котлетибизди салып алабыз, аралаштырып. Катып бараткан наныбызды сухари кылып, талкан кылып алганбыз. Ага бөлүп алабыз, аралаштырып алабыз. Сковородкабызга салабыз. Мына биздин котлетибиз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуп туруңуздар. Саламатта калыңыздар.